Аузубилляхиминашайтонраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Друзья, тихо, четко, акырындык менен мондай чоң акты ой салда. Эч кимге мындай ызы-чуу кылбай эле. Өзүм жападан жалгыз туруп алып атайын силерге сүйлөп баштадым. Акыркы жолу гана айтып атам. Ким английскийди ушунчалык душасынан розом ошончо бир аз секиниак сүйлөп атам. Ким душасынан чындап үйрөнгүсү келип атса, могу чын душамдын ичиндеги эмнеси болсо бирин калтырбай англисчем бергенге аракет кылып, 15 күн аралык ичинде, жок 10 күн кылайлычы. 10 күн аралык ичинде Кудай буйруса английскийди көбүрөөк эле уровеньде болушунча жана калса параллельно мотивацияды берип жашоо болгон үмүтүңөрдү да бир аз жардам берип, эмне болсо баардык жагынан жардам бергенге аракет кылабыз. Кудай буйруса мен эле эмес, ал жакта англичан мугалимдер жана ушундай практика кылганга англичанка иностранец кыздар, балдар болот. Чын душадан акыркы жолу айтып атам. Курска окуп калыңыздар. Эгер окубасаңыздар, эгер эми ушундай жазганда дагы желаниясы жок болуп, эч ким мага кайра ответ бербесе, кечегидей болуп, анда уже все, муну кылбайм. Курс кадимги ачылат. Бул курс буйруса толтур адамдарга жардам берген. Мындай бесплатно десе адамдар өлүп атышпайт. Мындай элдердикиндей деп, элдердики деле жаман ойлош керек дейт го. Баардыгын жакшы ойлоп, адамдарды жакшы эле ойлогула дейт го. Бирок кээ бир кыздар бар да, анчалык 100% мындай кызыгып үйрөтпөгөнчү. Билбейм, может жакшы эле деп коеюнчу, баары эле сонун. Анан бирок мен мындай чын душадан аракет кылып атайын сиздер үчүн орозо күнүндө жакшы бир жардам кылып сиздерге үйрөтөйүн деп атам. Ошондуктан үйрөнгүң келеби англисче? Сүйлөгүң келеби? IT, любой нерсени үйрөнөм деп атсаң, чет өлкөгө чыксаң англис тил керек. Сага мисал пример келтирип берейин. Пример симени көрсөтүп коеюнчу, любой өлкөгө барсаңар керек да англисчечи. Ошондуктан өзүңөргө удобный болот. Азыр мисалы ушул темпте мындай кызыктырыш үчүн айтып коеюн. Мактаныш эмес, мактанганды жаман көрөм, эркекче айтып атам. Мактанбайм деле көп деле. Мактанышым мүмкүн кез деле да. Англискийди кыргызчадай билбесем дагы БТ үйрөнгөндү жакшы эле берем. Кудайга шүгүр. Англичанка болобу, британка болобу сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Ошондой болгонго андай кылам деп сөз бербейм, бирок англисчеге кызыгып, дальше өзүңөр алып кете тургандай кылып жакшы жардам бергенге аракет кылам. Ошо достор, акыркы айтчу сөзүмдү айттым. Бир поток болот, канча киши болсо дагы чын душамдан үйрөтөм. Андан кийин ал уже курс ачылып кетет буюрса. Ачылат, дешип атат. Акча төлөп кадимдей курс болот. Ошентип атат. Так что, если вы поняли, я пошел домой.